Саламатсыңар балдар. Силер менен бүгүн биз адабий окуу сабагынан Сулайман Рыспаев агайыбыздын Ай көк музоо ай текстин окуйбуз. Сабагыбыздын максаттары Ай көк музоо ай чыгармасынын мазмунун терең түшүнөсүңөр, окуп түшүнүү көндүмдөрүңөр бышыкталат, сөз байлыктарыңар өсөт. Өз алдынча иштөөгө тарбияланасыңар. Балдар, анда эмесе силер менен азыр биз Ай көк музоо ай текстин окуп баштайлы. Ушул көк музоонун азабы өттү го. Бүгүн да эмип кетти. Энесинин жолун карап турат. Келер маалында билгеничи. Азамат көк музоого жетип кармады. Эми мунун кыйыктыгын айтпа. Мойнунан сүйрөсөң, артына кетенчиктейт. Эми түрткүлөгөнгө да бирөө керек. Азамат убара болуп атып көк музоону энесинен араң ажыратты. Анан бир азга эс алып, арыктын жээгине отурду. Караса, көк шыбактын арасында бир сонун гүлдөр өсүп туруптур. Кызыл, жашыл, сары деги санагың жетпейт. Көк музоо жаш шыбактан үзүп жеген болуп, башын жерден албай алаксып калды. Ошол кезде Азамат бир тутам гүл терип алды. Анан ага жардамга келаткан Тина эжекесин көрдү. Аны көрүп сүйүнгөнүнөн музоонун муунганына карабай сүйрөп жөнөдү. Эжекесине гүлүн көрсөтпөй, артына ката кармады. Агай байкатпай берейин деп ойлогон. Эжеси жакын келгенде, «Тина эже, мен сизге эмне берем билесизби?» деп көзүн күлмүңдөттү Азамат. «Билбейм, көрсөтчү» деди эжеси. «Мына, сиздин туулган күнүңүзгө белек кылайын деп атайын терип алгам». Караса, баягы терип алган гүлдөрүнүн бири да жок. Колунда узун сабактары эле калыптыр. Көрсө Азамат гүлдөрдүн артына катып кармап келатканда көк музоо жеп салыптыр. «Ай көк музоо ай!» Азамат бир топ колуна тутамдай кармаган гүлдүн сабактарын карап, бир көк музоону карап, эмне дээрин билбей томсоро түштү. Эжеси болгон ишти дароо түшүндү. «Эч нерсе эмес, Азаматтайым. Көзүнө көрүнгөндүн баарын жей бермей, алдагы көк музоонун адаты эмеспи? Ал ошондой соргок», деди эжеси бөбөгүн жооткотуп. Азамат музоону үйгө жеткирип коюп, кайра келип, гүлдөн терип алып, эжеме белек кылам деп ойлоп келатты. Балдар, силер менен бүгүн биз Ай көк музоо ай текстин окуп чыктык. Аны окуп, анын маңызын да түшүндүк. Силер менен сөздүк менен иштеп алсак, музоо бул уйдун баласы, ал эми тексттеги шыбак бул көп жылдык чөп болуп эсептелинет. Эми силер менен тесттер жана ырастоолор менен сабагыбызды бышыктап алсак. Биринчи суроо. Чыгармадагы башкы каарман ким? А. Көк музоо, Б. Азамат, В. Тина. Ойлонгулачы. Экинчи суроо. Азамат гүлдү кимге бермек болду? А. Апасына, Б. Айзирекке, В. Эжесине. Ойлондуңар, Албетте, туура жооп бул Азамат. Ал эми экинчи суроонун туура жообу эжесине бермек болду. Эми экинчи бул ырастоолорубуз ооба жок вариантын бересиңер. Биринчи көк музоо бүгүн энесин эмген жок. Экинчи Азамат эс алып арыктын жээгине отурду. Үчүнчү Азаматтын гүлдөрүн музоо жеп салды. Төртүнчү гүлдөрдү музоо жеп салгандыгы үчүн Тина ыйлады. Бешинчи музоо Азаматтан гүлүн жеп салгандыгы үчүн кечирим сурады. Бул варианттын кайсы бири силерге жакын же болбосо тексттен тааныган болсоңор, ооба же жок деген вариантты бересиңер, балдар. Анда туура жоопко түшсөк. Биринчи көк музоо бүгүн энесин эмген жок. Жок дедиңерби? Анда туура. Экинчи Азамат эс алып арыктын жээгине отурду. Ооба, бул туура. Азаматтын гүлдөрүн музоо жеп салды. Ооба десеңер, бул да туура. Төртүнчү гүлдөрдү музоо жеп салгандыгы үчүн Тина ыйлады. Жок деген белгилей турган болсоңор, анда туура жооп бериптирсиңер. Бешинчи музоо Азаматтан гүлдөрүн жеп салгандыгы үчүн кечирим сурады. Бул вариантта да силер эгер жок деген белгини белгилесеңер, туура, Азаматсыңар, балдар. Эми үй тапшырманы алып алсак, балдар. Силер менен бүгүн биз билим дарагыбыздагы
окуянын башы, окуянын ортосу, окуянын аягы каармандар авторун толтуруп мага жөнөтүп койгула. Саламатта калгыла, балдар.